Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 апрель 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Советский жана Ферия көчөсүнүн кесишинде жүрөм. Ошол тараптан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Сиздер ушул Ферия Советскийден чыгышты карай Ферия көчөсүнөн бир аз барып, Дачная көчөсүнөн сол тарапка бурулганыңыздарда сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден бир аз түндүктү карай барсаңыздар Дордой базары, батышты карай чыксаңыздар Ферия менен Старый Талчок, өйдө карай чыксаңыздар туугандар Гойн, Сум болуп кетет. Бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар бар. Дордойго жана башка микрорайондорго бардык жакка эле барсаңыздар болот туугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өздөрүңүздөр комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дачная көчөсү менен келе атсаңыздар, оң тарапта номер 21 интернат мектебине жетип келесиздер. Ошонун эле батыш тарабында мынакей жайгашкан Нур жана Дачная көчөсүнүн кесилиши болуп калат туугандар. Анан бул жакта Карагача деген парк экен, чыгыш тарабы. Негизинен райондон алыс таза, ушул паркка жакын дейт үй ээси туугандар. Анан мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жактан башталат. Эң эле батыш чек арасы бул жакка чейин жалпысынан жердин аянты Кызыл китебинде 4 соток, фактически 7 сотокко чейин болот дейт туугандар. Мынакей бул көчө тарабы. Так, алды жагында черешня бактары, бул жагы деле бош, мынакей навес, машина коюнга жай, хозпостройка үчүн. Үй жөнүндө айтсак, 198 квадрат метр, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Сейсма пояс колонналар куюлган жана биринчи этаж менен экинчи этаж ортосуна туугандар плита ташталыптыр. Биринчи этаж, экинчи этаж ортосу плита туугандар. Так. Анан ары эмне маалымат? Азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросуна чыгып да калган маалыматтарды берем туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Түндүк тарабынан чоң-чоң терезелер, балконго мынакей жайлар калтырылган жана батыш тарабынан деле балконго жайлар бар экен туугандар. Мынакей. Бул жагында деле балконго жайлар. Документтер боюнча айтсак, бардык документтер Кызыл китеп, техпаспорт, кыскасы эмне керек болсо үйгө бардык документтери даяр дейт үй ээси. Электр энергиясы, природный газ, центральный канализация бар туугандар. Негизинен бул жерден эгер Дордойдо иштесеңиздер, Дордойго деле бат бара аласыздар, Гойнда, Сумда иштесеңиздер, ал жака деле бат бара аласыздар туугандар. Ферия Советский көчөсүнө ориентир алсаңыздар болот. Так. Андан ары бул үйдүн кире бериши туугандар, мынакей. Кире бериш, андан ары түзөтсөк коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Так. Биринчи оң тараптан көргөзүп баштайын. Мынакей бул жакта бир бөлмө. Электропроводдор тартылган, шпаклевка кылыныптыр туугандар. Терезелер орнотулган. Айта кетчүңүздөр, теплый пол бар экен азыркы учурда үйдө. Теплый пол бар, түндүк тараптан терезе жана бул жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө. Бул бөлмөгө биз бул жактан коридордон өзүнчө эшик менен кирсек деле болот, бул жактан жана үйдүн батыш тарабынан дагы кирсе болот экен туугандар. Түндүк тараптан терезе, потолоктор гипсокартон. Электр энергиялары тартылган. Теплый пол азыркы учурда уже иштейт туугандар бар. Андан кийин киргенде эле сол тарапта бул жакта бир бөлмө. Мынакей түндүк тарабынан терезе. Андан ары бул эшикти көрдүк, Бияктан кирип, бул жагы менен да кирсеңиздер болот. Жана эле көргөзгөн бөлмө. Анан бул жакта ванна, душ, ажаткана, пиштик тараптан форточкалар, арестан орнотулган туугандар. Жана бул жакта отоплениянын котел жайгашкан бөлмө. Отопление котелу көмүр менен жылыткан котел. Отопление азыркы учурда теплый пол туугандар. Эми экинчи этажды көргөзөйүн сиздерге.
Окей, бұл үйдің екінші этажы туғандар. Бұл жақты оң тараптан баштайын, бұл жақта бір бөлме. Окей. Түндік тараптан ондай терезе және ешік, балконға шығып кеткен. Бұл жақта балкон. Окей. Андан ары. Оң тарапта bir bölümü. Жақан. Жана бұл жерде дағы бір ондай бөлме бар екен. Чоң туғандар. Бөлмөнде түндік тарабынан терезе жана балконға шығып кеткен ешік. Қаттарынан үйдің түндік тарабында 2 балкон туғандар. Ал бөлмеде жана бұл бөлмеде. Так. Андан ары бұл жақта дағы бір бөлме, жана бұлдан деле балконға шығып кетсе болады екен, ондар балкон көп екен дейді. Негізінен тыныш жер екен, балконға шығып отыра тұрған. Қапталында парк, район деле тыныш. Жана бұл екінші этаждың эле акыркы бөлмөсү. Окей. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге бул жакта каптал чек-араларыны баарын көргөзөйүн. Жана айткандай, алды тарабында көрсөңүздөр черешня бактары. Эң эле чыгасы бул газовый трубага чейин болуп калат. Так, окей. Анан эң эле түштүк чек-арасы бул жерлерге чейин. Батыш чек-арасы үйдөн кийин 1,5 метрдей аралык бар. Негизинен келсеңиздер, документи бар. Үй ээси сиздерге чек-араларын таптап көргөзүп берет. Бул үйдүн баасы $70,000 сурап атыптыр. Үй ээлери, анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери мен экранга эсиптелдеп калтырам туугандар, жана кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.